талашуу сенин жанында турган адамга оорчулап келет дептир. Анткени сен өзүңдүн сүйлөп атканда далалатың ал адамды туура эмес акыбалга алып келүү үчүн болуп жатат. Бул аны үстүнө келекелеп ага бир мойнуна бир күнөөнү тагуу дейт. Көп вакыттарда талашууга чыккан адамдар өзүн көрсөтүү үчүн жана өзүнүкү туура, меники туура деп айтыш үчүн адамдар менен талашышат. Башка жана ала турган болсок дейт, талашуу ар кандай жашоодогу бир проблема алып келет. Ошол мезгилде эле адамдар талашып отурушуп, адамдын акыбалдан, сабырдан чыгарып, ага кандайдыр оорчулук алып келет дейт. Тили менен болсун, колу менен болсун туруп, адамдар бири менен талашканда ушул нерсе алып келет деп атпайбы? Бул жерде аябай мындай майдалап түшүндүрүптүр да Имам Газали рахмат алейхичи. Эмне үчүн? Анткени бул баягы кээ бирде майдалап түшүндүргөндө адамдарга мындай жагымдуу болбойт. Бирок мындай көбүнчө түшүнбөй калышы мүмкүн да. Бирок айтайын деген нерсем бул ушунча деңгээлге түшүрүптүр. Мындай аябай түшүнүктүү болуш үчүнчү, мен ушундай деп ойлонуп түшүнүп атам. Эгер дейт бир жөнөкөй эле турган адам менен же болбосо мындай акыл парасаттуу адам менен талаша турган болсоң дейт, ал сенин айтып аткан сөздөрүңө таарынып калышы мүмкүн. Ошол эмеде сенден кийин ал сага бир жаман бир ойдо, жаман бир мындай айтканда пикирде калып калышы мүмкүн дейт. Анткени жакшы адамдар менен талашуу өзү акылсыздык. Анткени жакшы адамдар, илимдүү адамдаргачы ар биринин өзүнүн даражасы бар. Өз акмактыгыңды билгизип койбошуң керек талашып атыпчы. Көп вакытта чынында биз талашып атып өзүнүн акмакчылыгыбызды билгизип коебуз да. Надан менен алымдар бирөөсү айткан экен да. Надан менен талашуу дейт, бул надандыктын өзүнүн бир белгиси деген да. Сен бир надан деген сөз илимсиз, билимсиз, мындай бир эч нерсени түшүнө албаган адам менен талашуу сенин ошондой экениңди билгизет деген сөз да. Акылдуулардын алдына барган мезгилде оозду жаап кулактатыш керек да. Чын. Ушул аябай чоң сөз да. Ошол жерде ушул айтат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат эле дейт. Эгерде кайсы бир адам талашууну токтоткон болсо, эгер ал туура эмес болсо, туура болсо дагы, Аллах ага дейт бейиштин тегерегинен бир үйдү даярдап коет. Эгерде ошол адам менен талашып токтотуп койгон болсо, эгер ал чын боло турган болсо дагы, ага дейт Алла Таала бейиштен чоң бир үйдү даярдап коет деп эки хадис айтылган экен. Карасаң экөөндө тең, бирөөнө талашып сен туп-туурасың. Сен утасың азыр. Бирок эмне кылдың? Мындай бирөөнү жаман акыбалга түшүрүп койбойюн, же болбосо ошол адам менен талашкан эмне пайда? Эмнен эмне пайда табам деген адамды өзүң тартып койсоң, бейиштин атрафынан, бейиштин тегерен кайсы жеринен болсо дагы бир үй экен да. Дагы да болсо айтып атат. Эгерде сен туура эмес болсо, туура болсоң дагы дейт да. Эми сен аз айтышат турган болсоң, талаша турган болсоң, сеники бар далилиң бар, бирок талашпай койдуң. Эмне болду? Бейиштин так ортосунан бир үй дейт. Сонда. Унчукпай отуруп күлүп коесуң болсо. Бир аксакал менен дайметер го, бир аксакалдын түйүнө бир баягы репортер келип, аксакал канча катсыз десе 100дөн өтүп калыптыр да. Десе, сояс айткан, аксакал кантип мындай 100дөн ашып кеттиңиз десе, эч ким менен талашып тартышкан жокмун турду. Ой аксакал кантип эле десе, балам сеники туура деген турбайбы? Чын экен да, ушул көрсө ушул экен, бекерден сөз эмес булчу. Адамдар менен талашып тартышуу негизи адамга только нерв, стресс алып келет да. Бүтүнчө эркектер аялдарыңар менен айтышпагыла. Талашып тартышып кереги жок. Ушундай нерсе да, аялдардын логикасына түшүнүп болбойт негизиндечи. Аял кишинин логикасына негизи түшүнүп болбойт да. Мисалы, базарга деле барат дагы 2-3 күн тандап жүрүп пальто алып үйгө келгенде жакпай калат го. Билесиңби ушуну? Ушундай 3 мындай кийим ала турган болсо делечи, үйгө келип бир жолу кийип көргөндөн кийин жакпай калат. Түшүнө албайсың да, мүмкүн эмес. Эми ошондой эле мисалы сен менен талашып тартышып баштаганда, субхан унчукпай карап тура берсең, эмне менен талашпайсың деп, эгер талашып кое турган болсоң, эмне талашып атасың дейт да. Байкашыңар ушунучу. Ошол себептен субханалла негизи аял менен, бала менен, акмак менен талашып кереги жок да. Сен чыныгы эркектигиң, чыныгы мусулмансың ушул. Негизи ушундай. Качан дейт бир адам талашып баштаганда шайтандын тузагына түшүп калат. Ошол мезгилде шайтан ага дейт.
Сен өзүңдүн укугуң үчүн күрөшүшүң керек. Сен эмне экен мындай патхалим деген эле кыргызчасы. Сен кошоматчы болуп калаба. Бул жерде сен азыр тигини макулдап койсоң, сен кошоматчы болуп каласың. Элдин арасында сен аброюң түшүп калат деп айтат экен да. Ошол мезгилде ал адам жок, мен тууралыгы үчүн талашып атам. Мен ушул акыйкат үчүн талашып атам деген ой келет экен, шайтан васваса кылып салат экен дагы. Эмне экен, сен өзүңдүн келесоо акыбалга түшүп калган билбей калат экенсиң да. Адамдар шерменде кылып коюшу мүмкүн экен да. Адамдар сени эртең менен мисалы алса, досуң менен талашып атып, сен достуктан куруп алып калышың мүмкүн. Аялың менен талашып атып, катын сыяктуу болуп калышың мүмкүн. Көрсөң, бир тууган менен талашып, бир тууган үзүлүп кетиши мүмкүн. Атаң менен талашып атып, атаңдын назарынан түшүп калышың мүмкүн. Тура карасаң, ошол мындай шайтан ошол мезгилде васваса кылып туруп өзүнүн эмнесин мындай тузагын салып койбосун дейт. Ошол мезгилде дейт, шайтан сен тиги менен талашып аткан мезгилде сени салып койгон шайтан сенин үстүңдө туруп келекелеп, каткырып, шылдыңдап, мына көрдүңбү, мен ушундай кылмакмын деп эки шайтан бири-бири менен сен, короче, молодчик кылып турасың да. Шайтан алейхилана үчүн дейт да, эки эрди аялды ажыраштырган, анан эки досту бири-бирине талаштырып койгондон өткөн жакшы иш жок экен алар үчүнчү. Ошо менен алардын даражасы көтөрүлөт. Бул дүйнө мухаббат деген нерсе бар, билесиңерби? Мусулман менен мухаббат болуш керек. Ошол мухаббатты үзгөндөн кийин, сен жүрөгүңдө кичинекей бир адамга болгон жек көрүү кирип кеткенден кийин, сен өмүр бою намаз окусаң дагычы, эмне экен, намазың көтөрүлбөйт даражасы. Анткени жүрөгүңгө сен Аллаху акбар деп турганда, сен Алланын алдында мейирим болуш керек. Сен жүрөгүңдө тынч болуш керек да, бирок сен жүрөгүңдө тынчтыкты шайтан алып койгон. Сен бирөө менен талашып атып, жеңилип калгансың, жеңип алып, биз ошо рахат алып турасың да, шайтан күлүп атат дагы элечи, билет да. Шейхтер айтат, шайтан кантип сенин жүрөгүңдү көрүп турат десе, кадимкидей эле көрүп турат экен, мына момда ачып алып туруп эле, бул жүрөгүңдөгү нерсени алып көрүп турат экен да. Канча процент иман бар, канча процент иман жок экен көрүп турат экен, барсаңчы. Ушунча деңгээлде экен да. Фазайл амалда келет го, эме зикир фазилетинде. Шайтан дейт, мен бир эмне экен, шейхтердин өзү өткөн, мен шайтанды көрдүм дейт. Ал мен ийиним, адамдын ийинде отуруп дейт. Чиркей сыяктуу экен дейт. Узун эмнеси бар экен. Мындай жанагындай сая турган укол сыяктуу эмеси бар экен дейт. Мындайына сайылып турат экен. Анан качан дейт, адам зикир кылганда дейт да, ошон шакты тартылат экен. Качан зикир жок мезгилде кайра сайып алып өзүнүн васвасасын киргизип баштайт экен. Эми дейин дегеним, качан сиз менен биз урушуп, талашып, бирөө менен талашып баштаганда, шайтан эмне экен, өзүнүн уусун көбүрөөк киргизип алганга аракет кылат да. Анткени ачуулуу болуп турган мезгилде сен өзүңдү контролдой албайсың, бир. Экинчиси могу өзүңдүкүн доказать этип атат, ар кайсы нерсени сөгүнүп, самданчы кылбашың мүмкүн. Үчүнчүсү каның мындай кызып баштайт, мындай каның кызыйт. Анан да акырында эмне болушу мүмкүн? Субханалла, ошо менен керек болсо, сендей досум жок, сендей тууганым жок, керек болсо сендей энем жок деп кетип калышы мүмкүн, туурабы? Карасаң, жаман да, туурабы? Эми ошо мезгилде шайтан жыргап турат экен. Көп убакытта дейт, кимде ким ушул нерсени моюнга алган болсо, ушул нерсе бар экенин, анда дейт, өзүнө өзү насаат кылыш үчүн бир нече мындай бир ыкмаларды колдонсун дейт. Эгер ошол андай болбой турган болсо, ал өзүнө көбүрөөк зыян келтирет, жана өзүнүн шерменде болуп калышына себепчи болот дейт. Эң жаман тартыш, эң жаман талаш тартышуу бул эки аалым эместин тартышуусу. Аалым болбогон адамдардын тартышуусу бул фитна, фасад, бузукучулук, ууру, жанагындай бир жек көрүү сезимин алып келе турган, шайтанга жол ача турган нерсе. Унутпаңыздар. Сен бир аалымдын сабанына отурдуң, уктуң сен. Бирок ошону уктуңбу, сен өзүңдүн огондо сен ошого амал кыла бергин. Бирок башка бирөөнү барып эмне кылып керек экен? Ошону барып жок, момундай деп аныкын тууралап кереги жок экен. Эгер анықтан ачыктан ачык билсең, ошол илими жок, билбейт. Момундай деп айтты, ушундай экен деп эмне кылса, мындай насаат берсең болот экен. Шайтанга эмне экен? Бул нерсе жагымсыз болот. Качан баягы берди билесиң да, аддин насихатун, дин кантип насихат болот? Кантип десе, чыныгы уга тургандар үчүн. Кыргызда болсо сууну сиңе турган жерге кой, сөздү уга турган жерге деген туурабы? Уга турган нерсе. Демек, насаат боло турган көбүнчө фазилет айткылай, намаз окусаң, күйүңдүн түйүндө агып турган суу сыяктуу, 5 дарыя сыяктуу. Эгер бирине түшүп, экинчи ушу 5 маал сууга түшө турганда ал адамда кире калабы? Десе, жок, эч кандай кире калбайт. Ошондой эле 5 маал намаз окуган адамда эч кандай күнөө калбайт. Досум, намаз бул денедеги баш сыяктуу экен.
башы бар адам болот да туурабы? Ошо намазы бардын дини бар экен досум. Караса кандай нерсе. Некен сахабалардын бириси пайгамбарыбыздын бир эмесин мындай үлгүсүн айтып аткан. Некен күздүн күнү эле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи сыртка чыгып туруп бир даракты карап туруп силкиди. Андан толло жалбырактар түштү. Анан айтып аткан: "Эй, эмне үчүн силер менден сурабайсыңар? Эмне үчүн мен мындай кылдым?" десе, сахабалар: "Я Расулалла, эмне үчүн мындай кылдыңыз?" десе, пайгамбар саллаллаху алейхи айткан: "Эгерде ким деген 5 маал намаз окуй турган болсо, дейт, ушу бактан кандай эле жалбырактуу көлүп түшкөн дейт, анда эч бир күнөө калбайт" деди. Ушундай үйрөтүш керек экен. Анда досум кантип намаз окуйбуз, аны мекелдейбиз. Намазда мынекен кулактын учуна чейин колду көтөрүш керек экен. Аллаху акбар. Анан колду мынекен сол колдун үстүнө оң колду коюп туруп, киндиктин үстүнө коёт экенбиз. Карасаң, ушундай коебуз. Кыямда тик турабыз, алдыбызды сажда кыла турган жерде карап турабыз. Рүкү кылганда эмнеке ийинибиз түп-түз болуш керек экен. Туурабы? Аял менен эркектин айырмасы бар экен. Саждага барганда биринчи тизебиз, андан колубуз, андан мурдубуз, анан пешенебиз тиет экен деп туурабы? Эки сажда ортосунда Роббиги фирли деп эмнекен 3 жолу айтканча турат экенбиз. Же субханаллах бихамдихи дегенче 3 жолу айтканча турат экенбиз. Анан эки рекетте ушундай окуйбуз. Салам бергенде башыбызды толук кайрыйбыз. Мындай толук кайрып салам берет экенбиз. Деп эмнекен маселесин үйрөтүп коет экенбиз. Көрдүңбү кандай? Ошондой болот. Бирок билген адамга үйрөтө турган болсоң, эмнекен өкүң ортодо фитне чыгат экен. Көрдүңбү кандай нерсе? Демек, эч качан талашып тартышпаш керек. Талаша турган адам менен да талашпаш керек. Бөтөнчө мына азыркы заманда бизде көп байкасаңар керек. Далил дейт да. Далил көрсөт дейт. Эми кантип мисалы алса сен өзүң 10 жыл медреседе окуп алсаң, кантип далил көрсөтөсүң? Орусча Куранданбы? Котормосунан көрсөтөсүңбү? Же болбосо Бухаринин орусчасынан көрсөтөсүңбү? Жок, кантип көрсөтө албайсың. Ал көрсөткөнүң туура эмес. Ал далилге өтпөйт. Чүнүктүү? Ал далилге өтпөйт. Сен 10 жыл окуп келишиң керек, анан бул да 10 жыл окуп турган, өкүңөр отуруп алып туруп, анан китептерди ачып алып, анан эмне кылышың керек? Талашыш керек. Эгер андай болбойбу, анда өкөң тең адашып атасың. Өкө тең адашты. Өкөн тең далил өткөн жок. Өкө тең кыяматта Алланын алдына барганда азапталып калышы мүмкүн. Анткени ким деген Курандан билбестен туруп, же болбосо хадистен билбестен туруп сүйлөй турган болсо, тозоктун ордуна, тозоктун эмнекен бир ордун өзү даярдап койду. Пайгамбар айткан: кимден билбей туруп талаша турган болсо, же болбосо айта турган болсо, сөз кошо турган болсо, тозоктун так ортосунда ошол үй бар. Талашпагонго бейиштин ортосунда болсо, талашкан үчүн тозоктун ортосунда. Ушундай. Аракет кылабыз мисалы талашпаганга. Анан силерден суранычы. Көп вакыттарда биздин видеолордун, роликтердин аркасында эми бар да, комментарий бар. Эгер бир адам жаман жазса биз жөнүндө, силер биз жөнүндө субханалла талашпаңыздар. Мына ошол эки бул биздин туура эмес жолубуз, мусулман андай эмес. Бир адам өзүнүн оюн билгизип койду, ким экени билинип калды. Эми сиз субханалла эмне экен, жана айтып аткандай, талашып кереги жок. Силер билбейсиңер мен кандай экенимди, туурабы? Силер билесиңер, мисалы сабак окутуп, мен айтып аткан сөзүмдү угасыңар, туура сүйлөт. Бирок субханалла канчалык деңгээлде экенин билбейсиз, туурабы? Ошон үчүн бир комментарий жазса, ар жагына тут деп кете турган сөздөр жазбагыла, э? Мен негизи айтам, YouTube'да да, Instagram'да да, башкада да жазбаңыздар. Мейли. Биз ошолорду угуп, машалла, тескерисинче, мындай өзүм карайм комментарийди карап туруп, анан кийин мындай бул жерин оңдоп коюшум керек экен деп коем да. Анткени себеби ошол мындай кээ бир убактарда бир адамдын жазган нерсесинде бир жам болот да. Мындай бир нерсе мындай деп коесуң, карайсың да, жаңга мынтип көрсөсөң эле ким экенин билип калат да. Ана бул илимдүү адам экен, бул илимсиз адам экен, бул жөнөкөй эле мындай экен деп, ошонусуна жараша мындай өзүбүздү оңдоп коебуз. Макулбу? Силер алда спор. Бирок эки жактан көрбөй туруп мындай бөтөнчө Facebook'та да ушундай го, жанагындай отуруп мындай диванный эксперт болбогула. Макул, диванный эксперт болбогула. Мисалы ар бир адамдын деңгээли бар. Менин деңгээлим өзүнчө деңгээл бар. Мындай ар бир адамдын деңгээли бар, туурабы? Ошол себептен субханалла биз канчалык өзүбүздүкүн жакшы билебиз. Мен дайыма айтам, сен өзүңдүн ким экенин өзүң жакшы билесиң, дейм го, туурабы? Сен күнөөңдү өзүң жакшы билесиң. Эмне үчүн анда ушундай дейт? Ошон үчүн жанакыларга талашып, тартышып, биздин аркабыздан мындай коргоп жазбайлы койгула.
Мен коргоочум Аллах. Ушундай. Анан просто мындай эртеңки күндө кыямат болгондо ар бир сөз үчүн жооп бериш керек болот. Адамдар сүйлөгөн үчүн, кылган аракети үчүн, ойлогон ою үчүн жооп берет. Мен ошол жерден алам иншалла. Чын. Мен дайыма ошондой айтам. Азиретке айтам. Ахиреттен алам. Бардыгын ахиретте болот. Силер да субханалла менин алдым жаныма барасыңар ошондо. Ошол мезгилде ким кандай сүйлөгөн болсо, эмне максатта сүйлөгөн болсо, ошол максатта жетет иншалла. Макулбу? Талашпайбызбы? Сөз бердиңер, Болду. Амин. Субханалла, хамдалилlah, анта астагфирулlah, Аллахым хидayet бер баарыбызга.